апасын, атасын намазға жығылтай албай аткандар, ата, кагылайын, атакем, жан апам, тиги үстүңүздө күрмөнү берип турасызбы? Мен ошого намаз окуп алайынчы. Мен саждага барганда сиздин энелик жытыңызды жыттагым келип атат, ошол жерде көбүрөөк тургум келип атат да. Десе, апа, чыптамайыңызды берип турасызбы? Мен ошого мен аягымды койбойм, таманымды койбойм, бутумду. Теги сажда кылып пешенем тие турган жерге жайнамаз катары сиздин ушул күрмөңүздү же чыптамаңызды бересизби, кемселиңизди? Ошол жерде көбүрөөк турайынчы. Мен үчүн ушу жайнамаздан көрө сиздин күрмөңүз мен үчүн артык да, апа. Десе, анан таасир этет да бир нерсе. Апа, мен сизге саждада дуа кылдым, апамды жакшы көрөм, апам менен бейиште бирге кыл дедим, атам менен бейиште бирге кыл дедим. Анткени намаз окугандар менен намаз окубагандар бөлүнүп калат экен. Ата, ушу чогуу намаз кылбайлыбы? Мен сизди аркамдан эмес, мага жетекчи имам болуп намаз окуп бергениңизди каалайт элем. Намаздын эң аягында, апа, сиз узун дуа кыласыз го, ошону намаздын аягында дуа кылышыңызды суранат элем деп, акырын даанышмандуулук менен чакырса дейм да. Аллах таалам ошондой үй бүлөлөргө баарын ушул намаз торгузуучулардан түгөл бүт баары намаз кылып калышын Аллах тааладан суранат элем.